Абанын температурасы төмөндөп, калктын электр энергиясынан болгон муктаждыгы артты. Бирок акыркы күндөрү Борбор калаадагы жаңы конуштарда жана өлкө аймагындагы кээ бир айылдарда байма-бай электр энергиясы өчүрүлүп жатканы айтылууда. 11 декабрь biznikde set өчүп салышты. Кыргызстанда электр энергиясын атайлап убактылуу өчүрүү жок, болгон авариялык өчүрүүлөр катталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук электр түйүнү ишканасынан билдирди. Техникалык өчүрүүлөр региондорго бөлүнүп берилген лимит ашып кеткендиктен электр жабдуулары ашыкча жүк менен иштеп, жыйынтыгында системага күч келип жатат. Мындан улам электр тармагын тейлеген улуттук электрохолдинг ишканасы кечке маал электр энергиянын керектөөсүн үнөмдөп, үйдү жылытуучу электр шаймандарды өчүрүп турууну суранат. Негизинен алып караганда биздин ишканабыз кыштан өтүү боюнча жумуштун баарын толугу менен аткарып бүткөн. Пландалган жумуштарыбыз баары аткарылган. Ага биз 100% кепилдик беребиз. Ал эми авариялык өчүрүү деген, бул деген техника, аны баарыбыз түшүнөбүз. Авариялык өчүрүүлөр анча-мынча болуп турат экен. Бүгүнкү күндө маселелери авариялык өчүрүүлөр болуп аткан негизги эң бир себеби керектөөнү ашыкча пайдалануунун болгонунун негизинде болуп атат. Муну баса белгилеп айтып кетишибиз керек. Быйыл электр энергиясынын керектөө өткөн жылга салыштырмалуу жогору. Былтыр кыш мезгилинде суткасына 55 миллион киловатт-саат электр энергиясы кетсе, бул жылы суткасына 70 миллион киловатт-саат болууда. Алгачкы суук түшкөндө техникалык мүчүлүштүктөр жаралган. Учурда баары турукташты дешет адистер. Мындан улам токтогул суу сактагычындагы агрегаттарда ишке кирди. Бүгүнкү күндө ГЭСтин 2 жана 3 агрегаты тартылып, мурунку кубаттуулугу 300 мегаватт болсо, азыр 374 мегаваттка чыкты. Кыш былтыркыга караганда кичине катуураак болуп атат. Системабыз жайкы мезгилде толугу менен даярдан көргөн. Кыштын башында бир аз мүчүлүштөр болгон. Токтогул ГЭСтин генератору менен кичине связан болгон. Бүгүнкү күндө Токтогул ГЭСтин 2 агрегаты 11 ноябрда ишке кирген. Андан кийин 4 гидроагрегат после реконструкции 30 ноябрда ага чейин тестированный режимде келип, 30 ноябрда уже ишке кирди. Азыр мындай вторичка боюнча менен отслеживание болуп атат. Но в целом мындай общий иштегени жакшы. Кыргызстанда электр жарыгынын 33%-нан көбүн өндүргөн Токтогул ГЭСинде жалпы 1200 мегаватт кубаттуулукка ээ 4 агрегат бар. Алардын ар бири 300 мегаватт электр жарыгын иштеп чыгарат. Токтогул ГЭСинин жабдууларынын эскилигинен улам 2016-жылы 2 жолу авария болуп, аны жаңылоо долбоору 2017-жылдан бери эл аралык донорлордун жардамы менен ишке ашууда. Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектростанция бар. Алар Токтогул ГЭСи, Күрпсай, Ташкөмүр, Шамалды, Үч Коргон, Камбарата 2 жана Ат башы ГЭСтери. Алар өлкөдөгү электр энергиясынын 84%-нын көбүн өндүрөт. Ал эми калган керектөө импортталып келген электр энергия менен жабылат. Казак тарап менен 450 миллион киловатт-часқа, Казак тараптан полностью электр энергия алып бүттүк. Азыр кошумча дагы соглашение кол коюштук. Дагы бир быйылкы декабрь айында дагы 200 миллион киловатт-часқа чейин. Андан тышкары аркы биринчи кварталда дагы 400 миллион киловатт-часқа келишимдер азыр түзүлүп атат буюрса. Ошондой эле Түркмөн тарап менен дагы 1 миллиард 600 киловатт-час аркы жылга азыр представительдери келсе, түркмендерге уже бизге келип заинтересованность болуп атат да, биз менен иштешкенге. Аларда избыточный электр энергия бар да, ошону сатканга. Мындан тышкары өлкөнү күз-кыш мезгилине даярдоо Кыргыз көмүр ишканасына да жүктөлгөн. Мекемеден билдиргендей, ишкана учурда жылытуу мезгилин туруктуу өткөрүүгө даяр. Кара кечеге келген кардарлар бир сутка ичинде көмүр жүктөп чыгып кетүүдө. Жеринде бир күндө 7000 тоннадан кем эмес көмүр жүктөлүүдө. Учурда Борбор кала 90-95%-га көмүр менен камсыздалып, кара алтындын баасы 4000ден 6000 сомго чейин сатылууда. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы толугу менен даяр кыш-күз мезгилине. Жалпы аймактан айта кетсек, Бишкек шаары бүгүнкү күндө 90-95%-га көмүр менен камсыздалган. Өзүңүздөр билгендей, ар бир топ базада бүгүн керектүү деңгээлде көмүрдүн көлөмү турат. Баалары 4000 сомдон 6000 сомго чейин болуп атат. Ал көмүрдүн өзүнүн баягы сервисный услугасына жарашып болот да. Аймактарда болсо бюджеттик мекемелер 90-95% менен камсыздалган. Биздин жетекчи айтып кеткендей, бизге ошондой тапшырма коюлган. Биринчи калкты көмүр менен камсыздап бүтүп, анан Бишкек шаарынын жылдык борборун өтөсүңөр деп. Бүгүн эртең Бишкек шаар
шаардык жылуулук борборунан өткөн турабыз. Мамлекеттик мекемелер жана ишканалар толук түрдө кара отун менен камсыз болот. Мындан тышкары Казакстандан дагы көмүр импортталып келет. Кыргызстандыктар жыл сайын 3 миллион тоннадан ашык көмүр керектейт. Анын басымдуу бөлүгү кара кече кенинен казылат. Айтолкун Анапияева, Тыныбек Казыбеков, 5 канал.